Улуу Британияда иштеген сезондук жумушчулар үчүн багыт берүү программасы. Сизди колдоо. Мындан мурунку модульда биз сиздин укуктарыңыз жана милдеттериңиз жөнүндө билдик. Бул модульда сизди түрдүү кырдаалда колдоо үчүн маанилүү болгон байланыш жолдорун билебиз. Сиз программанын бардык этабында эч ким, ал тургай сиздин программанын оператору да сиздин программага катышуу үчүн же Улуу Британиядан жумуш издөө үчүн акы албай турганын билишиңиз зарыл. Улуу Британияга баруунун жол акысына байланыштуу чыгымдан сырткары программага катышуу толугу менен акысыз. Seasonal Worker Scheme сезондук жумушчулар программасы тууралуу маалыматты расмий булактардан алуу керек. Just Good Work бул Улуу Британияда сезондук жумушчу программасы боюнча билүүгө зарыл болгон, мисалы сиздин сапарыңыз, программага катышуу үчүн кабыл алуу, сиздин укугуңуз сыяктуу маанилүү маалыматтарды жана кеңештерди камтыган мобилдик тиркеме. Тиркемени жүктөп алуу үчүн экрандагы QR кодун колдонуңуз. Эгер сизде кандайдыр бир маселе жаралган болсо, алгач ферманын жетекчилигине жана анын кадр бөлүмүнө кайрылыңыз. Эгер алар жардам бере алышпаса, анда операторуңузга кайрылыңыз. Фермага же операторго кандай кырдаалдарда кайрылуу керек? Эгер сиз сезондук жумушчу программасы боюнча кошумча маалымат алууну кааласаңыз. Эгер программага катышууга кабыл процессинде сизди адаштырышты деп эсептесеңиз. Эгер макулдугуңуз жок, эмгек өргүү алууга мажбурланып жатсаңыз. Эгер сиздин эмгек акыңыз улуттук минимумдан төмөн ставка менен төлөнсө. Эгер фермада кесиптештериңиз же жетекчилик тараптан кодулоого, кысымга кабылсаңыз. Эгер башка фермага которулууну кааласаңыз. Башка суроолоруңуз болсо. Эгер кодулоого же кысымга учурасаңыз, ар дайым жардамга кайрылыңыз. Куугунтук жана кемсинтүү ар кандай формада болушу мүмкүн. Мисалы, эгер берилген тапшырмаларды аткара албаганыңыз үчүн сизди келишимди бузуу же эмгек акыңыздан кыркуу жолу менен коркутса. Эгер сизди жазалайм деп коркутса же берилген тапшырмаларды аткара албаганыңыз үчүн иш жүзүндө жазаласа. Мисалы, жумуш бар экендигине карабастан, сиз иштеген сааттардын саны кыскарса. Эгер сизди арызданганыңыз үчүн жазаласа же жазалайм деп коркутса. Эгер кимдир бирөө атайлап сизди кемсинтип, тынчыңызды алып же коркутса. Дискриминация бул жарандыгыңыз, улутуңуз, расаңыз, териңиздин түсү, жынысыңыз, тилиңиз, диниңиз же ушул өңдүү башка өзгөчөлүгүңүзгө карап башкача мамиле кылуу. Дискриминация түрдүү формада болушу мүмкүн. Мисалы, эгер сиздин жарандыгыңызга же улутуңузга карап жумушчу сааты аз берилсе. Эгер сизди жынысыңызга карата татаалыраак жумуш жасоого мажбурласа. Эгер сизге англис тилин жакшы билбегениңиз үчүн шарты начар турак жай сунушталса. Эгер туткан диниңизге байланыштуу кесиптештериңизге караганда сизге урмат-сыйсыз мамиле жасалса. Эгер программанын оператору сиздин көйгөйдү чече албаса, анда сизге жардам бере ала турган башка уюмдар да бар. Англияда жумушчулардын укугу борбору Work Rights Center. Ал жерден сизге сиздин укуктарыңыз тууралуу орус тилинде кеп-кеңештер берилет. Эгерде сизди иштөөгө мажбурлашса же эксплуатацияланып жатсаңыз, бул тууралуу Улуу Британиянын эмгек инспекциясына GLAA-га 0800 432 0804 телефону боюнча чалып же уюмдун сайтына конфиденциалдуу билдире аласыз. Эгер сизге кошумча колдоо керек болсо, сиз төмөнкү уюмдарга кайрыла аласыз. Улуу Британиянын эмгекти коргоо башкармалыгына Health and Safety Executive. Эгер иштөөгө мажбурлансаңыз же эксплуатацияланып жатсаңыз, заманбап кулчулуктун ишеним телефонуна конфиденциалдуу чалсаңыз болот. Modern Slavery Helpline. Жумуштагы укуктарыңыз боюнча кеңеш алуу үчүн ACAS-тин ишеним телефонуна кайрылыңыз. Эгерде сиз куугунтукка кабылып, дискриминацияга туш болуп жатсаңыз, тең укуктуулук боюнча колдоо жана кеңеш берүү кызматына кайрылсаңыз болот. Equality Advisory and Support Service. Эгер жумасына 48 сааттан ашык иштөөгө мажбурланып жатсаңыз, төмөндөгү өкмөттүк сайт аркылуу расмий даттаныңыз. Эгер сизди тааныштардын арасынан кимдир бирөө суицид тууралуу ойлонуп жатса, психикалык саламаттык менен күрөшүп же көйгөй жаралса, бирөө менен сүйлөшүүгө муктаж болсо, сиз жалгыз эмес экениңизди унутпаңыз жана жардам жаныңызда. Сиз төмөнкү акысыз жана конфиденциалдуу ишеним телефондору аркылуу колдоо ала аласыз. Ишеним телефондору англис тилинде иштейт. Каалаган убакта оператордун же башка уюмдардын колдоосунан пайдалануу үчүн бардык керектүү маалыматты сактап алыңыз.
Ушуну менен биздин багыт берүү программабыз соңуна чыкты. Биз Улуу Британиядагы сезондук жумушчулар программасынын бардык модулдарын изилдеп чыктык. Миграция учурунда коопсуз болууга жана мүмкүн болушунча позитивдүү тажрыйбага ээ болууга жардам берүү үчүн жетиштүү маалыматты алдыңыз деп үмүттөнөбүз. Ийгилик каалайбыз.